Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман биртугандар. Сиздер менен кайрадан Ал Жардамдын кайрымдуулук фонду биздин кезекти чыгылыш буюрса Кадисайдан бир эжекебиз кой салып иттир, бир койду союп, анан ошол койду таратканы келип отурабыз. Андан сырткары туугандар, Каракол шаарында жашап жаткан Жеңиш деген байкебиз ушундай натуралдык продукт май берди бизге. Ушу муктаж үй бүлөлөргө таратып берип койгулачы деп. Андан дагы Аллах разы болсун. Бул кою берийген эжебизден дагы Аллах разы болсун. Буюрса, иншалла азыр ошол берийген аманаттарды таратканы турабыз. Ассаламу алейкум, мусулман биртугандар. Өскөл областынын Тоң районунун Кадисай. Туугандар, мына Айгүл эжебизге ушул кой менен майды тапшырып берген атабыз. Айгүл эже дагы бир-эки сөз айтып койсун. Чоң рахмат, ушу Алла разы болсун, ден соолуңар болсун, ушу жардам берген кайдыгер карбаган туугандарга Алла разы болсун. Чоң рахмат жардамыңыздарга, алдык аманатыңарды. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Туугандар, Хан Теңири көчөсүнүн 20-үйүнө келип отурабыз. Канекей эжебизге ушул койдун эти менен ушул Жеңиш байкебиз берген майды тапшырып коелу. Анан Канекей эжебизге сөз берели. Рахмат, Аллах разы болсун. Бергендериңерге чоң рахмат, ыраазыбыз. Бизге жардам берип жаткан баардык адамдарга Аллах разы болсун. Чоң рахмат. Туугандар, азыр Каракол шаарынын Токтогул көчөсүнүн 121-үйүнө келип отурабыз. Хабиб эжебизге ушул койдун эти менен баш жыйрак, анан ушул эки майды тапшырып атабыз. Ыраазычылык айтып койсоңуз. Чоң рахмат, Алла разы болсун силерге. Береке, чоң рахмат, Алла разы болсун. Туугандар, азыркы учурда Токтогул көчөсүндө жайгашкан 104-үйгө келип отурабыз. Бул үй Дархан типографиясынын маңдайында. Бул койдун эти менен ушул майды Айгүл эжебизге тапшырып коелу. Айгүл эже бир-эки сөз айтып койсоңуз ыраазычылык. Силерге чоң рахмат, Аллахым разы болсун. Иштериңерге ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм баарыңарга. Ошо орозо келаткан орозобуз кабыл болуп, ар бир дуаларыбыз кабыл болуп, ден соолукта бололу баарыбыз. Рахмат. Аллахым разы болсун баарыңарга.